Ала тоо 24 түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн кеч эмес программасы улантат. Аны мен Бурулай Сурманкулова алып барам. Саламатсыздарбы? 11 апрелде өлкөнүн бардык шайлоо участоктарында жергиликтүү кеңештердин депутаттарына шайлоо өтөт. Программада шайлоо жараянынын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жеткиликтүүлүгү тууралуу сүйлөшөбүз. Студиянын коноктору мүмкүнчүлүгү чектелгендердин шайлоо укуктарын жайылтуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясындагы жумуш топтун жетекчисинин орун басары, Эгил коомдук фондунун директору Чолпон Өмүрканова жана Эгил коомдук фондунун консультанты, көз карандысыз байкоочу Гүлмайрам Алимбай кызы. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Программанын башында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын шайлоого катышуусу жана добуш берүү маалында түзүлгөн шарттар тууралуу видео материалды көрүп алсак. Таза шайлоо өткөрүү — бул баарына бирдей жана дискриминациясыз шайлоо укугун камсыз кылуу. Демек, жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашыруунун маанилүү багыты ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн тийиштүү шарттарды түзүү. Бул багыттагы иш-чаралар 2017 жылы Кыргыз Республикасынын президентин шайлоону өткөрүү алкагында башталган. Анда БШК жарандык коом жана эл аралык уюмдардагы өнөктөштөрү менен биринчи жолу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу боюнча иш алып барган. Бул багытта атайын жумушчу топ түзүлүп, алар өлкөдөгү 270 шайлоо участкаларында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын жеткиликтүүлүгүнө мониторинг жүргүзгөн. Анда айрым имараттардын кире бериштери жана пандустары курулуш эрежелеринин талаптарына жооп бербей тургандыгы аныкталган. Андыктан шайлоо күнү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары шайлоо комиссиялары менен биргеликте ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга жардам көрсөтүп, шайлоо участогуна келип кайра үйүнө жетип алуусу үчүн атайын унаалар менен камсыз кылышкан. Мындан тышкары 2017 жылы Кыргызстанда биринчи жолу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар шайлоо участкаларында добуш берүү процедурасына көз карандысыз байкоо жүргүзгөн. Шайлоо процессиндеги бул көрүнүш майыптардын укуктарын коргоо жаатында иш алып барган эл аралык коомчулуктун да көптөгөн позитивдүү маанайын жараткан. Бул багытта натыйжалуу иш алып баруу үчүн албетте Борбордук шайлоо комиссиясынын жергиликтүү өз алдынча бийлик органдары жана мамлекеттик муниципалдык мекемелер менен тыгыз аракеттенүүсү талап кылынган. Ошондуктан Борбордук шайлоо комиссиясы ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген шайлоочулардын добуш берүү тартиби жөнүндө жобону кабыл алган. Борбордук шайлоо комиссиясы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулардын керектүү картасын түзүп, жалпы санын тактап, аларга атайын форматтарды колдонуу менен маалымат берилет. 2017 жылы шайлоо участкаларынын 1/3 бөлүгү гана пандустар менен жабдылган болсо, азыр республика боюнча пандустар менен жабдуу 85%га чейин көбөйүп, шарттар жакшырды. Ошондой эле шайлоонун инклюзивдүүлүгүн жогорулатуу максатында коляска колдонгон же өз алдынча кыймылдоосу кыйынчылык туудурган шайлоочуларга стол, кабина, урна жана маалымат стендтери жеткиликтүү болгудай жайгаштырылат. Ошондой эле имаратка оңой жетүү үчүн участкалык шайлоо комиссияларынын кире бериштери атайын чакыруу баскычтары менен жабдылган. Мындан тышкары бардык шайлоо участкаларында жакындатуучу айнек же брайль трафареттери бар. Ошондой эле талапкерлер саясий партиялар үгүт материалдарын окууга жеңил болгудай кеңейтилген тамгалар менен жазып, брайль шрифти же башка атайын каражаттарды колдонуу менен сурда котормо же субтитр менен жарыялоого милдеттүү. Мындай чаралар ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын өз эркин көз карандысыз билдирүүгө өбөлгө түзөт. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда 18 миңден ашуун ар кандай деңгээлдеги майыптыгы бар шайлоочулар катталган. Алардын ар бири конституцияга ылайык өлкөнүн келечегин тандоого укуктуу. Чолпон айым, сизден сурагым келип атат да, азыр видео материалды дагы көрдүк, анан эми мындай тагыраак дагы, кененирээк дагы сизден сурагым келип атат да. Бизде ушул Кыргызстанда жалпы эле ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын шайлоого катышуусу боюнча абал кандай? Анан мисалы үчүн шайлоого катышууда бир тоскоолдуктар бардыгы тууралуу ошо майыптыгы бар жарандар өздөрү айтып келишет да. Анан канчалык бул мындай ахуал кандай? Ооба, абал кандай? Анан ушул тоскоолдуктарды жоюу боюнча Кыргызстанда кандай иш-чаралар жасалып атат? Түшүнүктүү.
Рахмат Бурулай айым. Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми бүгүн кыскача мен айтып кетейин, себеби деген айткан бул маселе боюнча сөз көп, маек көп болот, көп убакыт алат, бирок кыска ушундай мөөнөттүк убакытта деген мен эң эле керектүү маалыматты берип кетейин. Биздин коомдук фонд Эгил 2015 жылдан баштап ушу мүмкүнчүлүгү чектелген биздин Кыргызстандын жарандары ушу шайлоого кандай катышат, ушул маселе боюнча деген 2015-тен баштап иштей баштадык. Анан 2016 жылы борбордук шайлоо комиссиянын артынан деген алар деген ишмер иш топ ачышты. Ушундай жарандардын майыпчылыгы бар жарандар шайлоого катышууда деген алардын шайлоо укуктарын кандай жүргүзүш керек, кандай туура иштетиш керек, кандай укуктары деген корголуш керек деп шайлоого катышуу боюнча. Бул шайлоо тобуна деген ар кандай ар түрдүү деген мүчөлөр кирет. Жана аяка деген борбордук шайлоо комиссиянын эле мүчөлөрү эмес, андан тышкары деген бейөкмөттүк уюмдардын мүчөлөрү кирет. Мисалы мен ушу орун басары болуп иштейм, Гүлмайрам айым дагы мүчөсү болуп иштейт. Андан тышкары башка мамлекеттик өкмөттөрдүн катышуучулары катышат. Андан тышкары дагы өзүнчө жарандык активисттер, укук коргоочулар ушу майыпчылык биздин жарандардын ушу укуктарын коргогон дагы бүт ушундай активисттер дагы ушул топко кирип иштейбиз. Анан дагы айтып кетсем, андан тышкары ушу башында биз иштей баштаганда ушул иш топту деген түзгөндөн кийин деген биз иш планды деген кабыл алдык да. Иш планды деген ошол 16-жылдан баштап 20-жылга чейин кабыл алганбыз. 20-жылы бүттү. Быйыл болсо деген ошол иш планын деген кайра өзгөртүп, кайра далилдеп, дагы кандай азыр эки шайлоо өтпөдүбү, андан тышкары азыр деген жергиликтүү шайлоо боюнча болуп атат. Андан ушуга деген дагы кандай жакшы мындай сунуштар болду, ошолорду карап деген биз дагы ошол иш тобуна киргизип, иш планына киргизип деген дагы кайра келе жаткан келечектеги дагы 3 жылга деген иш чараларды түзөбүз. Анан эң эле биринчи деген планыбызда деген бизде ушундай турду, ушу Кыргызстанда деген негизи эле 1092 жылы көз карандысыз болгондон бери Кыргызстанда такыр эле эзели деген бир да жолу ушул мамлекеттик мисалы имараттарды карасак, шайлоо участоктор болгон имараттардычы эч качан ошо пандус барбы жокпу, ушул майыпчылыгы бар шайлоочулардын деген ушу кандай аяка деген участок шайлоо бере алат, добушун бере алат, бере албайбы, келе албайбы деген ушундай маселелер мурун көп такыр эле көтөрүлгөн эмес да. Анан массалык маалымат каражаттарда дагы жок болчу, мындай маалымат көп такыр эле жок болчу да. Анан биздин иш тобубуз деген биздин сунушубуз менен ушул биринчи мониторинговый аудитти өткөздүк да. Эң башында деген 2017 жылы 270 шайлоо участокту деген текшерип аудит өткөздүк. Ошондо 270 участокту эметкенде ошо 96% деген ошондо деген пандус жок, шайлоо участогуна деген ошо пандустар керек экен. Бар болгон пандустар деген азыркы күндө бизде Кыргызстанда декабрдын 18 жылы 2018 жылы деген строительный СНИПы деген бар да, строительные нормы правила депчи, ошолор кабыл алынган. Ошол СНИПтерге деген туура келбейт да. Мисалы ошол пандустар биз биринчи эле ошого көз карадык да. Мисалы деген инвалидный коляска менен кирген адамдар же болбосо балдак менен келген адамдар, пенсионерлер деле болсо деген балдагы менен алар кантип кирет, мисалы тепкичи бийик болсо, анан буттары көтөрө албайт, аябай кыйналат депчи. Анан көбүнчө пандустары мындай кадимкидей эле мондай тик болуп атат да, тик болуп атат. Же болбосо жана рельси деп коет го, ошондой рельси болуп деген ада туура эмес да. Андан тышкары дагы бар мындай же болсо аябай мындай кыска, мындай инвалидный колясканын эмеси мындай туура келбей калат да. Размери кыска болуп, андан тышкары дагы мындай киргенде деген эшик деген ылдый түшүп атканда деген эшикке деген туура келип деген андан ары бир топ Кыргызстанда бизде кадрлар болбоду, мореке
ЦУМдун, Бишкек шаарында ЦУМдун астындагы жана подземный переход балдар деген өзүлөрү ошо аудит өткөзүштү го. Ошол подземный переходдон өтсө болобу, ошол пандустан же болбойбу депчи. Так эле ушундай көбүнчө пандустар болду да, туура эмес. Анан планды эметип, анан биз өткөзгөндөн кийин дагы планобузда деген койдук да, ушул бул биринчи категория пандустарчы. Анан экинчи маселеси биз мисалы көзү начар көргөндөр, көзү көрө албагандар деген кандай ушу шайлоого катышат депчи. Анан жана шрифти Брайль менен деген материалдарды, маалымат материалдарды, андан тышкары үгүт материалдар деген шрифт Брайль менен массалык маалымат каражаттарда ушундай негизи БШКнын өзүнүн маалыматы же берки партиялардын же талапкерлердин деген ушундай материалдары деген, маалыматтары деген шрифт Брайль менен болуш керек. Андан тышкары деген сурдоперевод болуш керек, сурдопереводчик болуп, же болбосо астында деген субтитр болуп эки тилде жазылыш керек деп ошондой да жумуш өткөзүп атабыз да. Андан тышкары канчалык деңгээлде чечилди анан? Азыркы күндө 2016 жылга деген азыр 4 жыл болду, 5 жыл болуп келатат. Ошол 4 жылдын ичинде карасак деген бир топ эле астыга жылдык да. Мурун деген башында деген биз БШК менен ушул жумушту баштап атканда көбүнчө биздин жарандар деген мындай кандайдыр бир бизди күлүп мындай карашты да, эмнени баштап атасыңар, кандай бар бир болбойт депчи. Бирок бизде деген Кыргызстанда абдан мындай активдүү граждандык биздин активисттер бар да, укук коргоочулар бар, биздин майыпчылыгы болгон өзүнүн мына биздин жарандар деген өзүлөрү аябай активно катышып деген ушул иштерге бүт өзүлөрү, мисалы жана аудит, мониторинг биз пандустар текшерип атканда биздин майыпчылыгы бар, биздин мүчөлөр деген өзүлөрү катышып, өзүлөрү ошондой эксперттик анализди жүргүзүштү да. Кыскача айтып кетсем. Анан дагы бир үчүнчү эң эле чоң маселе, бул себептен дагы биз шайлоо убагында деген майыпчылыгы бар жарандар деген кантип коомдук байкоочу болуп иштей алат деп дагы бир жумуш чарасын баштадык да. Анан азыркы күндө айтып кетсем, мына биз акыркы январда деген президентибиздин кыска мөөнөтүндөгү шайлоосу болду. Ошол шайлоодо деген бизде 80 коомдук байкоочулардын арасында 25 майыпчылыгы болгон биздин коомдук байкоочулар да бирге иштешти. Андан тышкары дагы азыркы күндө деген мына биз деген жаштар менен иштеп атабыз, ошо лидерство боюнча. Анан мен дагы көп сөз сүйлөбөйм, мен коллегама Гүлмайрамга берет элем. Мына ушул Гүлмайрам айым деген өзү башынан баштап, ушу 2015 жылдан баштап биз менен бирге иштеп, башында Назик кыз коомдук фонд менен баштаган. Анан азыр биздин мына консультантыбыз болуп, дагы өзү дагы коомдук байкоочу болуп, анан өзүнүн мындай опытын дагы айтып берсин да. Рахмат. Рахмат сиздерге, ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге. Анан бул убакытка чейин азыр Чолпон айым эң туура сөздөрдү айтып кетти. Себеби бул убакытка чейин бул маселени кандай чечип келгенбиз? Биз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар шайлоого кантип катышат? Булар үйдөн барып эле шайлоо комиссиясы бар үйдөн эле доошун алып кеткен болуп атат. Эми азыр деле бул система бар. Менимче бул системадан биз бара кетишибиз керек. Биз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар кадимки жарандар катары чыгышыбыз керек чөйрөгө. Биз бул деген мүмкүнчүлүгү чектелгенде биз ден соолугубуз биздин мүмкүнчүлүгүбүздү чектеп аткан жок. Чөйрө биздин мүмкүнчүлүгүбүздү чектелип атат да. Мисалы участокто шарт болсо, пандус болсо, эмнеге барбасын? Мен мисалы ушул 2015 жылы ушул жумушчу топко келип, ошо СИКтин жумушчу тобуна келип, ошол жака келгенден бери мен өзүмө бир принцип койдум. Мен сөзсүз өзүм барып шайлоого катышышым керек. Канча жолу шайлоого катыштыңыз? Анан кандайдыр бир тоскоолдуктарды байкадыңызбы? Мисалы үчүн биринчи жолу сиз өзүңүздүн ошол шайлоо участогуңузга барганда пандус бар беле, шарттар бар беле? Андан бери бир өзгөрүштөр болдубу? Сиз өзүңүз башыңыздан өткөргөн адам катары айтып берсеңиз. Мен эми эрежеге жеткен 16 жашымдан бери эле ошондон бери эле катышып келем. Бул жакта туруктуу жашагандыктан. Анан мен өзүм шайлоо участкамды көргөн эмесмин.
акыркы күндөргө чейин. Себеби мага үйгө келишкен. Анан мен кийин өзүмө цель коюп, азыр ошол өзүмдүн участогума барып шайлайм. Мен ошол биз монтип айтып чыгып, жумушчу топ чыккандан кийин абал турукташа баштады, чындап айтыш керек. Бул жок, ага чейин абал вообще жок, эчтеке жок болчу да. Ага чейин азыр эми мына курулуп атат, бирок баары мындай галочка үчүн курулуп аткандай болуп атат, себеби пандустар туура эмес салынып атат да. Азыр менин участогум, өзүмдүн участогумда деле пандус бар, бирок ал пандус менен мен өзүм колдоно албайм барсамчы. Мени бирөө түртүп чыгарыш керек. Өз алдыңызча барып келе албайсыз ал Мен жерге. өз алдымча барып, эч кимге муктаж болбой, өзүм барып, өзүмдүн укугумду аткаргым келет. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн бул эмне? Бул сен канчалык деңгээлде эле маанилүү экенин адам өзү түшүнсө да, бул аябай жакшы нерсе да. Мисалы, менден дагы мен бир добуш салсам, ушул балким ошол жарандын, ошол мамлекеттин келечеги чечилип кетет. Ошону түшүнүп, бул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын өзүнүн деңгээлин көтөрөт. Мисалы, мен ошентип өзүмдүн деңгээлимди көтөрөм. Менден дагы бир голосай мындай зависит болуп калат. Мен добушум чечүүчү болуп калат. Мына сурагым келип атат да, сиз мына өткөн 2015-жылы бул БШКнын алдындагы жумуш топко келип, ошол жакта мүчө болуп иштеп атыптырсыз. Анан шайлоого дагы катышып, көз карансыз, байкоочу болуп, байкоо дагы жүргүзүп атыптырсыз. Жана сюжетте айтылып кетти, 18 миңден ашык майыптыгы бар жарандар бар, шайлоого катыша турган. Муктаждык картага киришкен да. Анан байкап атасыз да, кандай катышуулар шайлоого келип, мүмкүнчүлүгү чектелген келип атышат. жарандардын? Акыркы шайлоодо эле аябай эмелер, интернет булактарында карасаңыз деле аябай чыгып атты постторчу, кандай участоктарда доступность жок экени чыгып атты. Жарандар өздөрү барып ошолорду видеодон көрүп атышты. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар өздөрү тартып да көрсөтүп атышты, вот мына могул жерде доступность жок деп. Жарандар өздөрү дагы чыгып. Ал учурда биз дагы чыгып айтып атабыз. Анан мен ошо наблюдатель болгон учурумда мен өзүмдүн участогумда да, соответственно, пандус жок болчу. Анан мен бир жума барып туруп, бир жума алдын барып туруп, бул жерде пандус болуш керек эле. Мен кантип кирем, мен канчага, мен наблюдатель ошодон эртеден кечке ушул жерде болом десем, анан макул деп биз аракет кылабыз деп, анан мен эмки уже аудит менен барам да, мен шайлоого бир күн калганда аудит жүргүзөбүз биз. Аудит менен барганда пандус бар. Мен аны көргөндө аябай сүйүндүм. Мен ушул менин айымдан ушул пандустурду, ал бир эле шайлоо күнүкү эмес да ал пандус. Ал жерге канча деген балдар окуйт. Андан кийинки экинчи опытым дагы бул 5-гимназия болчу. Ал жер аябай жакшы гимназия, аны билип келебиз. Ал жерде дагы пандус жок болгон экен. Анан шайлоо болгонго бир ай убакыт калганда поручение бериптир, пандус кылгыла деп. И алар деген жанагындай рельсовый туура эмес пандус. Соответственно, мен анан чыга алган жокмун. Анан мен айттым, бул болбойт десем, бизден поручение келди, мынча күндө бүтүрүп бул, мынча күндө жазагыла деп. Канча жасаш керек, эмне жасаш керек, бизге эч кандай эме берилген жок дейт. Бул деген эмнени жөн эле карап туруп эле жазагыла деп айтышты. жасап койгон. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген соответственно, бул деген акимият, мэрия, ошол тараптар менен биргелешип жазала турган жумуш да болчу. Мисалы, Борбордук шайлоо комиссия биз эле айтып чыкканбыз, менен ал маселе чечилип калбайт. Аны деген ошол охват болуш керек. Могу биздин рабочий группадагы ошол жумушчу топтогу чогулууларга дагы ушу биздин мамлекеттик деңгээлдеги органдардын пассивдүү катышканы мен өзүмдүн жеке оюмда болчу. Себеби алар келмейинче биз сүйлөп кала беребиз. Гражданское обществочу, биз мисалы коомдук бирикмелер айтабыз, чечүүчү ошолор да, бюджет ошол жакта, акча ошол жакта. Бул сөздөрдүн баары акча менен чечилет да. Анан мындай карасаңыз, кээ бир жерде ошол пандусту деген туура салып койсо деле болду да. Азыр эми ал пандусту бузуп туруп, анан кайра жаңы пандус, это дополнительный расход. Сиздер мониторинг жүргүздүңүздөрбү? Мисалы үчүн жана сюжетте айтылып кетпеди, башында дээрлик жок болчу пандустар, анан маселе чечилип бир 85%га жакын пандустар орнотулду деп. Ошонун канчасы чындап эле жанагы нормаларга ылайык салынган, коляска менен өз алдынча жарандар кирип чыга алышат экен? Биз ушу акыркы президенттин шайлоосунда ушу 2021-жылы январында биз 83 шайлоо участкасында деген коомдук байкоо жүргүздүк да.
ушул коомдук байкоз жүргүзгөн участоктун арасынан деген мына 82% участокто деген пандустар бар болду, бирок ал 82%дан 28% эле жана сниптерге туура келди да. Туура сниптерге туура келди дегенде жана ал деген жана рельс эмес, эки жагынан деген мындай кармагычтары бар. Анан мисалы деген ал пандус деген аябай узун болсо деген аны деген жана кичине эс алган деген мындай участогу бар да, ошондой бар депчи, бүт эме туура келет деп. Андан тышкары пандустан тышкары деген биз дагы эмнени карайбыз, жеткиликтүү шайлоо участок деп мындай түшүндүргөндөчү, пандус эле эмес, бул деген шайлоо участогуна деген жакындап келатканда деген мисалы жол, ошол эле тротуар, ошол эле мисалы жолдон эме өтсө деген жана жакын чоң жол бар болсо деген, автоунаалар өткөн жол бар болсо деген, анда светофор бар болду экен. Ал светофор деген жана үнү эме кулагы чала укпагандар же сүйлөй албагандар деген, алар деген эметкен жана атайын үндүү светофорбу же үндүү эмес светофорбу деп ошонун баарын биз текшеребиз да. Андан тышкары деген пандус менен киргенден кийин шайлоо участокко дагы эмесин карайбыз да. Мисалы деген ошо шайлоо участогунда деген жанакы маалыматтык материалдар деген кандай жайгашат депчи, көрүнөбү, көрүнбөйбү, жакынбы, ыраакпы деген, көзү мисалы начар көргөн адам эме жаран болсо деген көрө алабы, көрө албайбы деп. Андан тышкары деген шрифт брайль барбы, жокпу, бүт эме керектүүбү депчи, чоңойткон деген айнектер барбы, эме увеличительное стекло, лупа деп атпайбызбы. Анан ооба 4 жылга караганда, мурункуга караганда деген азыр жана 82% бар деп атпайбызбы, бирок эми азыр деген сандан өтүп эми сапатка өтүшүбүз керек да. Анан негизи айтып кетсем, ошо Кыргызстанда деген муну айтыш керек да, бул чын эле да. Кыргызстанда эң эле биринчи ушул негизи ушул маселени өзгөртө иштеген, баштаган деген бул Борбордук шайлоо комиссия болду. Биз буга деген абдан кубанычтабыз. Себеби буга деген баары деген жана политический воля керек да. Ушул өзгөртүш керек, ушул шайлоочулардын деген маселесин деп. Анда кечиресиз, азыр сөзүңүзгө аралчы, бизде элден билетси опрос дагы бар болчу. Ошону көрүп алсак, жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар депутат болсо, ал өзүнүн милдеттерин аткара алабы? Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шайлоо участкасына баруусуна мүмкүнчүлүк түзүлгөнбү деген суроону элден билгенге аракет кылдык эле. Ошол опросту көрүп алып, анан кийин сөзүбүздү улантсак. Мүмкүнчүлүгү чектелди дегенде, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ар кандай түргө бөлүнөт да. Мисалы үчүн акыл жагынан боло турган болсо, анда аларга бул жака мисалы үчүн башын эме кылган туура эмес деп ойлойм. Эгер кол буту аң сезими ордунда болуп, бирок ошол өздөрүнүн партиясы түзүлүп, ошолордун укуктары корголсо, анда туура эле деп ойлойм. Алар текшериш керек да, бир жерге барып, мисалы үчүн депутаттар барып, бирдемке болгон жерге барып катышып, болгон нерселер барып көрүш керек да. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген киши кантип барып көрөт? Азыркы ушул депутаттардан мүмкүнчүлүгү чектелген Дастан Бекашев депутатыбыз бар. Канчадан бери иштеп келип атат. Жакшы иштейт. Ушуга чейин мен оюмча элге кызмат кылып келип жатат. Ал жерге эми отургандан кийин могу азыркы замандачы нормальный киши иштей албай атат, анан кийин негизи государственный жумушка мындайларга иштей берсин, но депутатка болбойт. Мен оюмда ошол. Эмнеге иштебейт? Жүрбөйбү? Көзүнөн ооруган депутаттарыбыз бар. Дос мүмкүнчүлүгүнчө ошондой эле иштесе болот. Эмнеге иштебейт? Ошол эки акыл жагынан дагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар да. Жанагы депутатка деп атпайсызбы? Ошо депутаттардын где-то 90%-ын акылы чектелген болуш керек да. Мүмкүнчүлүгү жок болуш керек, ойлонууга бирдекечи. Менин оюмчачы. Ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болуп депутат болуп атпайбы? Значит, беркелеки денесинде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болсо болот да. Кээ бирөөлөр бар, действительно, баш иштейт, акылы таза, тунук, бардыгы закондорду жазат. Баса албайт, жаза албайт. Туурабы? Булар барсын. Туурабы? Анан кээ бир ден соолугу ооруй постоянно, больницада жүрөт, тиги болот, бул болот. Эми аны алып барып алып, өзүн да кыйнап, курсагың ток болбосо, окатыңды кантип эметесиң. Ден соолугуң оорубаса, каякта закон жазасың?
мүмкүнчүлүгү чектелген бар бир кичинекей бала инвалид ордунан турбайт. Апасы ухаживать этип жүрөт постоянно чоң энеси. Аларга эми 4000 сомдон берет экен го ай сайын. 4000 сом менен ошо тамак тазыр. Мен айылда шаарда болсо жакшы болот экен, майылда жок да. Мисалы больницаларда жок, остановкаларда жок. Шарты жок жерлер көп эле. Коляскага мисалы үчүн бар го, пандустар орнотулган ар бир мекемелерде. Бар, жардам беришет экен, төлө мүмкүнчүлүгү жок адамдарга жардам берилбейли. Кыргызстандыктар берет жардам, кыргыздар. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бизде деген эч кандай шарттар түзүлгөн эмес. Мына көрсөк, например, могул жерде турган тепкичке мүмкүнчүлүгү чектелген адам, коляскада отурган адам кантип чыгат? Ушул эле суроо. Анан бардык жерлерде ушундай шарттар түзүлгөн эмес. Почему? Болсо ошолор депутат. Мен ойлойм шарттар болот. Башта жокко элесе эч кандай шарттар. Элементарный яна подземкаларда, жолдордо алар мүмкүнчүлүгү чектелгендерге эмес, нормальный адамдар үчүн жолдор жок да биздечи. Пешеходдор жок, бүт бар нейде барышкан. Машиналарды кое беришет, эч кандай көзөмөл жок да. Азыр бизде депутатка барыш үчүн мына мүмкүнчүлүгү чектелген анан тиякпай ана дебей, бизде мурдагы союзный эле эмени киргизиш керек. Канча жаштан өдө, канча билим стажы бар, канча иштеген эмеси бар, ошолорду депутатка кылыш керек. Анан эле жаштар деп жаштар чурга, жаштар 25 жашка жаштардын же жашоону билбесе, же турмушту билбесе, же үйлөнүп көрбөсө, же үйлөнүп көрбөсө, кайсы эмнени билет? Эмнени чече алат? Гүлмайра мына сиздин пикириңизди билгим келип атат да. Биздин жарандардын пикирин уктук. Мүмкүн ушу майыптыгы бар адам депутат боло алабы, депутат болсо ал өзүнүн милдеттерин аткара алабы деген суроого пикирлер ар кандай экен. Сиз кандай деп жооп берет элеңиз? Бул жерде мындай ар кандай ойлор айтылды. Кээрлерине кошулса болот, кээрлерине кошулбаса болот, бирок мен өзүмдүн жеке оюмду айта кетсем, мен деле негизи ушул эмен ойлонуп атам. Бирок меники деле азыр эмне болуп атат? Меники деле ошо билим убагында албай калганым үчүн мен ошолдон чектелип атам. Ошондо бул деген менин майыптыгым мени депутат болууга чектеген жок. Шарттын жок болгону үчүн, ошо убагында мен окуй албаганым үчүн, ошол университеттерде, окуу жайларда шарттын жок болгондугу үчүн мен ошол депутат болууга керектүү билимге жете албай атам азырчы. Бирок буюрса эми деле кеч эмес. Эми буюрса азыр эми мындан аркы пландарга буюрса кирип атат бул маселе, бирок ага чейин мен билим алуу маселесин чечишим керек. Азыр мына ошол үчүн мен колледждерден, университеттерден маалыматтарды алып атам, доступ жок ал жактардачы. Билим алууга. Билим алууга доступ жок. Бирок эгерде билим бар болсо, эч кандай чектөөсү жок эле депутат болуп өзүңүздүн милдетиңизди аткарганга. Бул жерде жанагы ошо психикалык жактан деген жайды эске алуу керек, бул обязательно сөзсүз. Менин көрүп турганыңыздай мен түшүнүп атам баарына, билип атам, орусча кыргызча сөйлөп атам, кадимки стей болуп эле, чопун айымдай болуп элечи, анын эч мындай айырмачылыгы жок бул жердечи. Мындай наоборот биз барсак, биз мисалы маселебизди так билебиз да, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Биз маселебизди так айтып, түшүнбөгөндөрдү коляскага отургузуп, мына өзүң отуруп көр. Азыр ушунча чечилди, мындан ары дагы тынбай көтөрүлүп турса, дагы көбүрөөк чечилгенге шарт түзүлөт болчу да, мүмкүнчүлүк болот болчу. Ошон үчүн ал нерсе сөзсүз болуу керек. Эми бул деле келип, мисалы университеттерде шарт доступ жок болгон үчүн мен жаныма жардамчы алуум керек. Жардамчы бул мага чыгым болот, акча жагынан көрүңүзбү, экономический келип такылат баары. Бул жерде менин майыптыгым эч кандай себеп болгон жок азырчы. Менин түшүнүгүмдө. Жакшы. Чолпон айым, сизден ушул акыркы суроону сизге узатайын деп атам да. Мына Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо процессине ушу майыптыгы бар жарандарды тартуу боюнча көрүп жаткан чаралары канчалык натыйжалуу болуп атат? Айтып кеттиңиз, 4 жылда жакшы эле жыйынтык болду деп, бир канчасын эсептеп айтып кеттиңиз да. Дагы башка чаралары тууралуу дагы айтып берсеңиз. Эми башка дагы жумуштар боюнча айтып кетсем, мына азыркы күндө деген биз акыркы мына рекомендациялар арасында жакында эле 3 мартта деген биз ушундай презентация кылганбыз, мына ОБС аркылуу
ошо президенттин мына январда болгон шайлоосунда деген кандай ошо шайлоого катыштуу ушу мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жарандар депчи. Анан кыскача маалымат деген биз бергенбиз бүт. Анан ушул биздин сунуштарыбызда деген сунуштун бири болсо мына азыр мына жумушту быйылдан баштадык. Борбордук шайлоо комиссиянын ичинде дагы бир мындай эксперттик консультативдик иш топ түзүлсө жакшы болот. Бул консультативдик топто деген жана ошо эми пандустарды оңдогондон кийин эми биз жана көзү начар көзү көрбөгөндөр же кулагы укпагандар ушул категорияга кирип, алардын деген маселесин оңдоп шайлоого катышы боюнча эми ушу азыркы планыбыз ушул да. Андан тышкары жана эме үгүттүк материалдарды деген ошолорду көбөйтүп, анан жана консультативдик комиссия деген ошол үгүт материалдарды мындай карап, туурабы, туура эмеспи депчи, ошонун баарын. Андан тышкары деген дагы биз оюбузда ушул негизи жанакы сурда перевод боюнча сурда переводчиктерди көбөйтүп, Кыргызстанда бизде деген Кыргызстанда бул сурда переводчиктер боюнча деген иш чаралар деген мыйзам түрүндө деген бекилген эмес да. Анан ушул боюнча дагы биз азыр иш чараларды акырындан баштадык. Анан дагы айтып кетсем, мына азыркы күндө Бириккен Улуттар Уюмунун UNDP программасы бар. Булардын жардамы менен деген азыркы күндө БШКда деген колл-центр иштеп атат да. Азыркы жергиликтүү шайлоо боюнча деген бул колл-центр деген ушул 10 оператордун арасынан деген 7 оператор ушу майыпчылыгы менен да, ар түрдүү майыпчылыгы менен. Анан негизи ошо иш чаралар дагы мындай көбөйүп, дагы көп жумуштар бар да биздин ойдочу. Анан азыр эле иштеп, мына жарандар өзлөрү, активисттер жардам берип атышат, катышып. Чоң рахмат. Анда биздин студияга келип, ушул айыптыгы бар жарандардын шайлоо процессине катышуусу, анын жеткиликтүүлүгү тууралуу, болуп аткан иштер тууралуу өзүңүздөр айтып бергениңиздер үчүн ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24-түн кеч эмес программасын көрдүңүздөр. Программада шайлоо жараянынын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жеткиликтүүлүгү тууралуу, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин шайлоо укуктарын жайылтуу боюнча БШКдагы жумуш топтун жетекчисинин орун басары, Эгил коомдук фондунун директору Чолпон Өмүрканова жана Эгил коомдук фондунун консультанты, көз карандысыз байкоочу Гүлмайрам Алимбай кызы менен сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.